53 жаштагы Райымкалы Жуманазаров бүгүнкү түркүн тагдырлар берүүбүздүн каарманы. Ал учурда Борборуздагы базарларда комузун колуна алып, ырдап күн кечирип келет. Тагдырында көптөгөн сыноолорду башынан өткөрсө да, ар бир күндө шүгүр келтирген Райымкалы ата өз жашоосун 7 каналга айтып берди. Келиңиз анда сөз башынан болсун. Бала чагыңызга кайтсак, кайсыл жакта төрөлүп өстүңүз эле? Агроном деген айыл болгон, эски Токтогул. Ошол айылда төрөлгөм. 1970-жылы ал кезде багы өзүм көзүм толук айта албайм, багы туурасын айта албайм да. Себеп дегенде ал кезден багы мен жаш бала болсом керек эле. 2-3 жашымда ошо эски райондон жаңы Токтогулга көчтүк. Ал кезде 3 жашта бала болчумун. Ошондо билгенимде көз таза эмес болчу да. Мындай бүдөмүк болчу, бир 15-20 метрден адамды таанычумун да. Каранды бир 50-60га чейин көрчүмүн, адамдын каранын келатканын көрчүмүн. Тааныганым ошо бир 15-20 метрден көрчүмүн да, таанычумун. 7 жашымда 77-жылы мектепке кирдим. Мектепке кирип анда окуганга аракет кылдым. 3 класска чейин айерден окудум. Бирок жыл сайын көз начарлап, анан тамгаларды да ошо көрбөй калдым да. Сокурлардын шрифти бар, колу менен окуйт. Атайын ошондой немеси бар. Ошону берден башынан баштап кайра үйрөнүүгө туура келди. Себеп дегенде мен көзүчө окугам да. Ал тамгаларды билбегендиктен анан кайра нөлөө класска отуруп, анан 6 класска чейин окудум. Көзүмдүн көрбөй калганы такыр эле жарыкты жоготконум бул 94-жылы ушу 17-18 марттарда болду да, Ноорустун алдында болду. Ары кечтең ары таңда боздоп сайылып, арманды сезимди козгоп сайылып, бир булбул булгуп келет күндө биз жүрчүң алма бакты боздоп сайылып. Айтсаңыз ата, ушул жакта канчадан бери ырдап жүрөсүз? Мен бул базарда ырдап жүргөнүмө көп эле жыл болду. Мен өмүрүмдүн, мындайча айтканда, өмүрүмдүн көбүн ушу базарга бердим десем болот да. Себеп дегенде 92-жылы, 91-92 жылдары күзүндө ушу ырдап баштадым. Ошондон бери ушул жактан иштеп эптеп комуздун боорун тырмап тыйын табам. Комузду канча жылдан бери чертесиз? Канча жашыңызда үйрөндүңүз эле? 1987-жылы сокулар коомунун ишканасына кирип жумушка орношуп, анан ошол жерде жерде Фучикте жашап жүрдүм, общежитияда. Анан комуз черткен сокуларды көрүп калам. Кыяк черткен немелерди көрүп калам, кыяк ойногон сокуларды көрүп калам. Анан Кеңеш Сулайманов деген ошол кезде иштеп атыптыр. Ибарай Тумановдун неберелери болуп кетет экен да, ал устатыбыз. Анан ошол устат күй черткенди үйрөттү.
көчерткенден кейін анан баягы акырындап өрчүтүп баягы анан ырларга өзүбүз өтүп калдык. Ырларга, дастандарга өтүп калдык да. Көбүнчө кайсыл базарларда ырдайсыз? Азыр Ош базарында ырдап жатыпсыз, Бүгүн Ош базарга келгенбиз. Эми баягы такай эле базарга чыга албайсың. Баягы мурункудай эркин баса албайсың да, себеп дегенде азыр баягы машиналердин үнү да чыкпайт. Базууга аябай кыйын да. Күндөн күнгө эле баягы кыйын болуп баратат десек болот да. Ошондуктан баягы тыйындан кыйналганда келип баягы ырдап калабыз. Калган учурда эмне кыласыз? Үйдө эле болосузбу? Калган учурда баягы үйдө болобуз. Кес-кесте баягы комуз үйрөтүңүзчү аксакалдап келип калгандарга комуз көрсөтүп калам. Мындай алып черткеле, мындай алып баскыла деп. Ушул жакта ырдап жүрүп, сизге жакшы эле акча чогулса керек. Жакшы эле акча чогулду деп айтуудан арымын. Себептен күнүнө мактанганда 1000 сом, 700 сом, 800 сом иштеп табасың. Азыр ошол Токмокто жашап атам деп калдыңыз, Ал жакта батирге акча төлөп атасызбы же бекер жашап аткан учуруңузбу? Ал жерде азыр батирде жашап атам. Канчага каршы биз 3/3 комнатада жашап атам, общежитие экен. Ошол жерде азыр ошо 3/3 квадратта кичинекей эле комната экен. Ошого азыр баягы 7000ден төлөйм да. 19-жылы мен баягы ал кезде уже баягы немеде жашачубуз, Көкжарда жашачубуз. Бияктагы үйдү батирге берип коюп, тиякта жаңы үйдө жашап турдук. Ошол кезде баягы жолубуз 2 жолго бөлүнүүгө туура келип калды. Себеп дегенде ала жипти аттап кайда да. Ал аялым деле баягы көзүнөн майып биринчи топтогу. Эми баягы жашоо турмуш ошондой экен, айла жок да. Башы үйгө туура келди да. Канча балаңыз бар? Балдарыңыз тууралуу айтып берсеңиз. 5 балам бар. 2 уул, 3 кызым бар. 8-9 неберем бар. 2 уулумдун экөө тең эле көзү начар болуп калды. Мындай эми өз алдынча базып жолун таап базалат. Бирок мындай таза көрө албайт да, бүдөмүк көрүшөт. Бир кызым ошондой болуп калды. Көзү начар болуп калды. 2 кызымдын ден соолуктары жакшы. 6 санаман. Бирөө мектепте окуйт, бирөөсү азыр турмушта, улуу кызым. Кичүү кызым апасынын колунда. Балдарыңыз сизге келип, каралашып турабы? Мурун баягы мен жаңы ажырашканда балдар менен деле катышпай калгам. Балдарга да бир четте таарынып жүргөн кезим болчу. Азыр Кудайыма шүгүр баягы балдарым ары менен эле катышам. Өздөрү келип турушат. Саламатсыздарбы? Лепешка барбы? Бар. Лепешка бериңиз. Канчалыктардан бар? 25тен бар, 30тан бар, 20дан бар. Алдан 25тен экини бериңиз.
Biroy mındayla hoş göreyim ha. Biroyun akçasını berbeyle koy. Bak, Allah razı olsun. Kulağınız. Şu tıplan alağız. Üyülemeyen ajırasıp, akırkı gündері bağı, çınını aytsam bağı, Batır'dan Batır'ga götürüp ayavayla taşadım da. Altsan aman adamga bağı, dele kıyım olsa gerek, mağa mesem bağı, altsan amanға dele kıyım olsa gerek da. Batır'dan Batır'ga göçüp, bacaşo kıyım olsa gerek, men ayavayla kıyınaldım da, çınına ketkende. Бұл dünyəyə sınov alıb келеді екен. Мысалы biz қайғырып, göz yaşları bağı, iylap göz yaştan bağı, жаш құйылғандан пайда алacak. Жаңы gözüm көрбей қалғанда ойладым. Аябайлы ойландым bağı. Murun bağı özüm aldımça basıp жүрчелем. Bağı qayerga bolbosun bağı жалгысы özüm bağı basıp barıp жұмыштарымды бүтүрүp келип, же болбосо базарга барып деле bağı комустун борун турмап кайра келчелем. Эми кандай кылам? Мына эми маселе болду деп аябайла кайгырдык. Анан bağı келчек менен ажырашканда аябай кайгырдык. Ушул эки момент ушундай болду да. Азыр келинчегиңиз менен такыр байланышыңыз жок. Келчек менен азыр байланыш жок. Эми bağı балдардан сурап коям кандай жүрөт. Энеңерди жаман дебегиле, кандай болбосун ал деген эне болот балам деп bağı туура акыл назатымды айтканга аракет кылабыз да. Азыр ушул базарларда ырдап жүргөн учурларда сизге баягы жаман сөздөрдү айтып, кимдир бирөө ар кандай мамилелери кандай болот адамдардын? Bu bergen сурооңуз дагы жакшы суроолордон болду. Bu адам баласы азыркы мезгилдеги адамдар bağı өзүнүн акылынын деңгээлинде ойлонбой bağı канчалык buzulgan dengeline jetse ошо buzulgan dengeelinde гана ойлоно алат экен да. Bir günü bağı Çüy көчөсүндө, Ош базарында ба Çüy көчөсүндө gün batıştan gün çıkıştı карай иштеп келатсам bir аял ушу bağı meni bağı bir топ эле bağı караса керек да артыман. Жарым saat bir saat uшу жанымда жүрүп bağı караса керек bağı көзүң көрбөгөндөн кийин билбейсиң да. Анан айтат: "Ey капыр" дейт. Карачы дейт. Gözün jumup basıp жүргөндөн такыр чарчабайт экен. Gözü көрөт экен дейт. Десе bağı ошол жерде иштеп отурган bağı беш сарада иштеп отурган эмелер билет да көзүм көрбөсүн. Ошоларды айтат: "Ай, жок, антпеңиз. Көзү чындап эле көрбөйт. Басып баратканын карабайсызбы? Кантип басып атат?" Десе: "Жок, көзү көрөт" дейт. "Карабайсың, тетиги тепкичтен чалынбай эле чыгып кетти" дейт да. Бер жакта чуңкур турса, ал чуңкурга түшпөй өтүп кетти дейт. Ушундай bağı немелер болот экен да. Ушул сиздин 3 уулуңуз, 2 кызыңыз бар экен, Анан ата биз менен жашаңыз деп сизди алып кетишкен жокпу жанына? Bağı чакырган күндөр болду. Чакырышты келип, жашаңыз биз менен чогуу жашаңыз дешти. Эми bağı алардын жашоо кен bağı алардын жашоона кирип bağı жашап мындай болду, тигиндей болду деп айтайын десең, булардын bağı ою, психологиясы мындайча айтканда bağı башкачараак экен да. Кызым деле айтты, кызыма деле жооп бердим bağı: "Ай балам,
Senin bilen başka, men başka olam. Men barıp üstüne girip yaşap algan al toora emes bolat dep baga makul bolbay koygom da. Азыркы тапта кийим кечелериңизди жууп, сизге кийим мындай тамак жасап берип, каралашкан бирөө барбы? Кийим кечелерде деле өзүбүз эле жууйбуз. Кудайдын берген жуучу машинке бар. Ошо менен жууйбуз. Elge gayrılarım elimden aylanayın. Bağı mına kança yıldan beri bağı bağıp geledat. Dağı dele bağat. Bu elge aytarım birinciden bağı den soğluktu karаңыздар. Karağılar den soğluk. Birinci baylık bu den soğluk eken.